Мугалим Чолпон Автандил кызы кыргыз тилинен сабак берет. Ал бүгүн жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча Таластагы 6 күндүк акысыз курсту ийгиликтүү аяктады. Эми өзү иштеген Көгөй айылындагы мектепке барып, бүтүрүүчүлөргө жаңы ыкмаларды үйрөтөт. Бизди жаш эле мугалимдер окутту. Результаты аябай сонун болот деп ишенем. Быйыл мен 11-класстар барып окутам да, эми ЖРТга дайындайм да. Мен билим запасыма көп эле билим топтой алдым. Эми ошол нерсени окуучуларга толук жеткире алам деген ишеничтемин. ЖРТга даярдоо боюнча окутуулар Таласта өткөн жылы башталган. Демилгени Билимленд коомдук бирикмеси көтөрүп, Альянс Алтын компаниясы чыгымдарды каржылап берген. Жыйынтык натыйжалуу болгондуктан долбоор быйыл да уланууда. Өткөн жылы кыргыз тилдүү 48 мектептин гана мугалимдери окуудан өтсө, быйыл облустагы 100дөн ашык билим уянын баары камтылды. Өткөн жылы жакшы жыйынтык болду. Орточо ЖРТнын баалы өстү. Катышуучу окуучулардын да саны өстү. Анан 200 плюстан алган мурунку жылкыга караганда дээрлик 3 эсеге өстү. Быйыл дагы 3 эсе өсөбүз деген жакшы ниеттерибиз бар. Быйыл биз форматты өзгөрттүк. Быйыл биз окуучулар менен да иштешебиз. Сынамык тесттерди кылып беребиз, семинарлар болот. Анын баары бекер болот. Биздин ошо башкы демөөрчү Альянс Алтын компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо биздин долбоорду колдоп, бизге ишеним көрсөткөнүңөр үчүн. Демилгечилердин айтымында мындагы окутуудан өткөн 200дөн ашык мугалим өздөрү иштеген мектебине барып бүтүрүүчүлөрдү тестке даярдашат. Ошол үчүн алгач мугалимдер окуп, Бишкектен келген тажрыйбалуу адистерден республикалык тестке жооп берүүнүн эң натыйжалуу ыкмаларын үйрөнүштү. ОРТ бул жаттоо тест эмес, ОРТга тынбаган аракет керек. Аналогияларды, ошол эле учурда сүйлөмдөрдү толуктоо жолдорун, кантип окуучулар туура жооп берсе болот, ошолордун сырларын, анан математиканын бардык темаларын мугалимдер менен бөлүштүк. Мугалим деген өзү ОРТнын сырларын билген. Өзү ОРТны мисалы жылда анализ кылып турган, анан окуучуга азыркы тил менен жеткире алган мугалим болуш керек. Биз ошону мугалимдерге үйрөттүк. Буюрса мындан ары Таластын мугалимдери дайыма изилденип турушат. Окутуу 6 күнгө уланып, ар бир мектептен 2ден мугалим катышты. Жалпы саны 200дөн ашты. Мугалимдер жаңы методикаларды үйрөнүү менен быйыл жакшы натыйжа көрсөтүүгө камынууда. 6 күн окуганыбызда биз чечмелей албаган нерселер менен кезиштик, көп нерсени үйрөндүк. Эми мугалимдер барып кайра окуучуларды окутабыз. Билимленд компаниясынын окуу борборуна аябай терең ыраазычылык билдирмекпиз. Андан тышкары Алтын альянска дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди каржылап окутуп аткандыгына. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө облус боюнча 2662 бүтүрүүчү катышкан. Анын ичинен 63-ü 200дөн жогору упай алып, жалпы көрсөткүч жылдагыдан жогорулады. Таластагы бул жыйынтыкты дагы көтөрүүгө билим берүү бөлүмдөрү, Билимленд бирикмеси жана Альянс Алтын компаниясы аракет кылып, окууларды биргеликте уюштурууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.